Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Мен кайрадан Зак күчмен сиздерге бул машина айдагандар боюнча айтып кетейин дедим. Эмне себептен бул Бишкекте эле 700 миң деген машина бар дейт. Постоянно көрөм YouTube'данчы, жаңылыктардан. Тиги чалкан межага кирсең эле тиягы кырылып атат, биягы өлдү деп эле жаза берет го. Бул жаштарга айтып кетейин дедим. Улуулары деле, эне атасы деле айдайт экен, балдары кыздары деле бир үйдө 3-4 машина бар экен да. Мына айдасаңар да 120-ны, 140-ты, 100-тү баспай эле коелачы сураныч. Алыс жакка барып атасыңарбы, жакын жакка барып атасыңарбы, мындай сотка чукуп айдап калачы, мындай айткандачы. Менин деле башым өткөн. Былтыр блогерим каза болуп калып, билесиңерби? Сотканын айынан өзү да жакшы айдай алчу эмес да, мындай опасныйдачы, кинодогудай элечи. Кинодогудай туура форсаждын ролун ойнобой эле, спокойно эле ден соолукта карап, жакшы сактагылачы өзүңөрдү. Бул убакыт кыска экен. 10-20-30 жашыңар деле кетип калбай, 100гө чейин жашайлык да Кудай берген жашты. Кырсыкта ажал деген күтпөйт экендей, бүгүн бар эртең жокпуз дегендей. Ошон үчүн сотко чукпай, жок дегендей 60-80 менен же 40 менен айдагылачы. Асфальт жол болобу, таштак жол болобу, алыс жак бартасыңар, жакын жак бартасыңарбы, ушул өзүңөр кыйып атпайсыңарбы жаштык кездечи. Ошон үчүн машинаны азайтыш керек болот болчу. Анан кийин тиги астында артыңда карабай эле урдуруп эле капталына терезеден карасаң деле артында элдин машинаны карасаң деле шашкылактайсыңар да, кыбыраң киши кырдашат дейт. Машина главный велосипед же ат менен кетип бараткан жоксуң да, машина менен кетип баратасың. Машина бачым жүрөт да, канча 40-60 менен айдасаң делечи. Анан 80, 100, 120-ны басасың, андай кылган болбойт да. Өзүңөр кыйып атпайсыңар, соткада чукуп алгылачы. Мен любой жерден көчөдө басып жүрөм. Сотка чукуп эле айдап бараткандарда, сотканы только эс алганда, машинадан бошогон деген сотка кармагыла үйдө жатканда. Анда карабайсыңарбы, канча деген өмүрлөрүн өздөрү кыйып атат да. Короче, мындай машина айдаганда да машинаны азайтып, машинаны туура айдаганды үйрөнгүлөчү. Шашкылактуу эле машинанын кызыгып эле моюн көтөрүп кетпей, машинаны айдаганда да канча деген кишилер машина айдап, машинаны велосипед эле тээп калышты. Ошон үчүн сотко кармабай, бачым айдабай, жакын жерге, алыс жерге баратасыңарбы, өзүңөрдү жакшылап сактап, жакшылап машинаны да жакшы карагыла. Өзүңөр кандай карасаңар, машинада ушундай карап атпайсыңарбы? Азыр пробка шаарга барсаңар эле жайнайт го. Бири-бирин сүзүп кетейин дейт. Ызычуулар болуп жатат. Бири-бирин сүзүп алып эле ызычуу болуп аткандар да, кайсы жерге барбасын. Кайсы жерге барбайын, КамАЗдар менен сүзүшөбү, антарылып кетип, кишинин ичинде кишилер кырсыктап, ажалы келип калгандар, өлбөй калгандар, жарадар болуп айыгып кетип атат. Баарыңар тең бирдей жакшы айдагыла да, 5 кол тең эмес дейт. Канча жылдан бери канча машина кырсыктап эле келатат, машинаны азайткан ордуна айран көбөйтүп эле элдер кырылып атса деле. Мына бийлик башчылары деле айтып атат. Жакшылап айдагыла, камералар коюлуп атат, штраф монча коюлуп атат. 5 миң сом, 10 миң сом деп. Туура эмес айдагандар, правиланы бускандар деп кармап атат алар да. Ошон үчүн өзүңөр туура сактагыла да. Көбүнчө ушу жаштар болобу, улуу кишилер болобу. Ошон үчүн айтып атам, 40, 60, 80 менен айдагыла. Грузовой болобу, жеңил машина болобу. Эртеңки күнүңөр ойлогула, бүгүнкү күн менен коштошо бербей. Эртеңки күндө, бүрсүнкү күндө, аркы күндө. Негизи бул жыл түбөлүк жашоо 1000 жыл жашабайса турабы? Ашып кетсе 100 жыл, 90 жыл, 80 жыл дегендей. Машинаны жакшылап айдагыла, уктанарбы? Мен да бир эмес 3 жолу кырсыктагам. Ошон үчүн машина өздөрүнүн башынан өткөн окуяларды айтып кетейин дедим жаш балдарга. Өзүңөрдү сактагыла. Өзүң үчүн жооп бересиң дегендей. Кудай көрүп турат. Шайтан жолдорго азгырылбай, туура жолго жүргүлө. Эмне жагынан жүрсөңөр да. Жүйөдө эле жүрбөй, элдин баары машина күтүп деле күнү түнү мага окшоп машина айдабай эле. Мына мен деле жүрө берле да. Жакшы айдаган, машинаны жакшы айдаган балдарга түшүшүңөр керек да, мына түшсөңөр жакшы да. Бачым айдаганда түшкүм келбей калып түшүп кетип калам машиначы, катуу айдап аткан машиналар уже былтыркыдан бери уже мен түшкүм келбей калам бачым айдагандарга. Чочуркап калдым дегендей. Ошон үчүн машина боюнча айтып кетейин дедим. Жет областынын ар кайсы жерлерине авария болуп эле, кырсыкташып эле андайлар болду. Токтоткулачы ушу. Ар бирөө эне атаңар деле балдарың антип багат да, чоңойтуп кичинекейинен бери. Жакшы жүрсүн, ден соолуктуу болсун деп. Өзүңөр жакшылап карагыла, көбүнчө жаш балдарыбы, кыздарбы, эркектерби, улуу кишилерби, жаштарбы. Ал Кудай кайсы маала маңдайын жазат, ошол боюнча ажал менен кете берет экен. Ошон үчүн туура тартипти сактап, туура жүргүлө. Камера бүт орнотулуп атат азыр бүт жерге, шаардын ичтеринечи. Койчу, мен Зак күчмен. А так жакшы сөздөрүм айтып кеткен ниеттемин.